Уядан эмнени көрсөң учканды ошону аласың деп коет. Же атаны көрүп бала өсөт, энени көрүп кыз өсөт деп коет. Баланы тарбиялаш үчүн биринчи ушу ата эненин аң сезими жаман жака өнүктүр жегич, ириткич зат, жакшы жака өнүксө эне атанын аң сезими өнүктүрүүчү, көрктөндүрүүчү зат делгендей, эң биринчи биз улууларга дагы тарбия бергенде, улууларды улуулукка калыптандырганы басак, ал баладан келечеги туура болбой калышы мүмкүн. Бул ааламдык илимде мынтип берилет. Аялдын жүрүм турумуна карап эненин өспүрүмдүн 70-80% жүрүм туруму, ой кыялы калыптанып калат деп. Ошондуктан бул баары бир орундалчу оокат, орундалчу иш. Ааламдан мыйзамын бергенден кийин жердеги мыйзамдын баарын жолун жапты. Баягы Ленин дагы вечерний класс уюштуруп, улууларды дагы тамга тааны, сабак бил, бул эртең газет окуганыңа дагы керек делгендей жерлерде ордолорду ачып, ошо кыргызчылык, адамзатты аламаттан алып калуучу улуу саясат делгендей, ошо кыргызчылык жылдыздан, көктөн кыргызга берилген илим аркылуу гана биз адамзатты сактап калабыз. Ушул илим менен балдарды тарбияласак, балдардын керемети, касиети иштеп, дүйнөнү башкарып калат, дүйнөгө кеңешчи болуп калат. Мисалга, мына ошол ааламдык илими бар, касиети бар адамдар, жаачылар жамгыр жаадырган. Элдин башына күн түшкөндө борошо каптаткан. Ошол сыяктуу мен ошо ааламдык илимге калыптанган адам катары мен дүйнөнүн экономикасын табият аркылуу, экология аркылуу талкалап жатам. Ошентип гана адамзатты бириктиребиз. Ошол сымал кыргыздын жаштары, мигранттары бекеринен ошо жерди кыдырып жүргөн жок, бекеринен тил үйрөнүп аткан жок. Бул ошол көктүн буйругу, мына ушул илим менен гана биз дүйнө элин жана жаныбызды сактап калабыз.